Гимнастика көркөм жана кооз ар бир кыймыл чеберчилик менен аткарылып, музыкага адал келгенби сыйкырдуу. 8 жаштагы Регинаны бул спорт дал ушул өзгөчөлүгү менен өзүнө тарткан. Демейде гимнастчылар 4-5 жашында спортко аралашат. Было, конечно, трудно и растянуться. Албетте чоюлуу көнүгүүлөрдү аткаруу кыйын болчу. Анткени 8 жаш гимнастика үчүн өтө эле кеч. Бирок гимнастикага болгон сүйүүм күч эле. Ошол себептен бул спортто калууну чечтим. Гимнастикага кеч аралашса да аракеттен тайбаган Регина кыска убакытта өлкөдөгү алдыңкы гимнастчы кыздарды кууп жетти. Кыргызстандын көп жолку чемпиону, жакынкы жана алыскы өлкөлөрдө өткөн мелдештерден эч байгесиз кайтпайт. Бул жылы спортчу Германияда өткөн дүйнө чемпионатына катышты. Мелдештин алтын медалын тагынбаса да, алтынга тете тажрыйба алганына сүйүнөт. Регина бактылуу спортчу, анткени апасы анын машыктыруучусу. Это очень тяжелый адский труд быть мамой и тренером. Бир убакта машыктыруучу жана эне болуу өтө кыйын. Анткени өзүңдүн балаңдан көп нерсени талап кыласың. Мелдеш учурунда эки эсе санаага батып, ойлонууга туура келет. Чынын айтсам, Регинада эч кандай спорттук талант жок эле. Ал баарына өзүнүн эмгеги, аракети менен гана жетти. Мен албетте кызым менен сыймыктанам. Спортчу кызды өкүнткөнү Олимпиадага жолдомо албай калганы. Ага себеп көп. Эң башкысы каражаттын айынан түрдүү мелдештерден баш тартууга туура келгени. Для этого надо выиграть лицензию. Олимпиадага жолдомо алуу үчүн түрдүү мелдештерге катышуу керек. А бизде болсо баягы эле каражат көйгөйү. Эгер эл аралык мелдештерге катышпасаң өспөйсүң да. Таймаштарга катышып, тажрыйба топтоп, дүйнөнүн алдыңкы спортчуларын көрүп, алардай болгубуз келип аракет кылабыз. Азыр Регина 21 жашта, учурда жаш кыздарды машыктырууну колго алган. Келечектеги чемпиондорду тарбияласам дейт. Шакирт дайыма устатынан ашып өтөт. Окуучуларым менден да мыкты болсо экен деп тилейт. Гүлжан Турдубаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.